Күндүн маанилүү болуп өткөн кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Москванын мэри Сергей Собянин 1 жылдан ашык убакыттан бери колдонулуп келе жаткан кол кап режимин жокко чыгарды. Акыркы жумаларда коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу кырдаал кыйла жакшырды. Массалык эмдөөлөрдүн жана башкы профилактикалык иш-чаралардын аркасында июнь айынын экинчи жарымында жаңы аныкталган COVID-19 ооруларынын саны 2,5 эсеге ооруканага жаткыруу эң жогорку көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 1,6 эсеге азайган. Мындай шартта бир азыркы чектөөлөрдү акырындык менен жеңилдете берсек болот деп айтылат Собяниндин блогунда. Тажикстандын түштүгүндө Оғанстан менен чектешкен Жайхун районунун Панч жамаатында 2,24 гектар жерге атайын афган качкындары үчүн лагердин курулушу башталды. Бул тууралуу маалымат жыйынында Жайхун аймагынын төрагасы Абдул Хасиф Адинзода билдирди. Ал бул потенциалдуу качкындар үчүн лагер экенин баса белгиледи. Республикалык жана башка булактардын курулушу каржылоо Тажикстандын ички иштер министрлигине келди. Адиназода ошондой эле Жайхун аймагында абал азыр тынч деп белгиледи. Ошол эле учурда тынчтыкты сактоо бөлүгүнүн жана Россиянын Борбордук аскердик округунун атайын бөлүгүнүн бөлүктөрү Сурхан-Дарья облусунда өтө турган Россия менен Өзбекстандын биргелешкен машыгууларына катышуу үчүн Термес полигонунда аскерлерин кайра топтой баштады. Бул тууралуу 29 июлда Борбордук аскер округунун басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле 5 жана 10 августта Тажикстандын Хатлон облусунда Россиянын, Өзбекстандын жана Тажикстандын биргелешкен аскердик машыгуулары өтөт. Анын жүрүшүндө Борбордук аскер округунун басма сөз кызматы билдиргендей тарабынан согуштук аракеттерди өткөрүүгө даярдыктар союздук мамлекеттин аймагына басып кирген мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдүн отрядтарынын талкалоо үчүн аскерлердин биргелешкен тобу иштелип чыгат. Россиянын Су-25 чабуулчу учактарынын байланышы Афганистандан 20 километр алыстыктагы Харп Майдон полигонунда Россиянын, Өзбекстандын жана Тажикстандын машыгууларына катышуу үчүн Кыргызстандагы Россиянын биргелешкен кант аскер базасынан Тажикстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Борбордук аскер округунун басма сөз кызматы бейшембиде тараткан билдирүүдө айтылды. Су-25 учагынын рейси Кыргызстандагы Россиянын аскер базасынын аэродромунан Тажикстандын Гиссар аэродромуна жеткирилди. Хатлан облусунда 5 августтан 10 августка чейин Харп Майдан шаарында өтүүчү 3 тараптуу машыгууга катышуу үчүн машыгуу аянтчасы деп айтылат билдирүүдө. Текстте Су-25тин экипаждары элестүү душмандардын камуфляждалган базаларын издеп, буталарга ракеталык жана бомбалоочу сокку урары, ошондой эле душмандын портативдүү зениттик ракеталык системаларынын чабуулдарынан чыгуу ыкмаларын иштеп чыгары айтылат. Ошондой эле россиялык чабуул коюучу учактар тоолуу чөлдүү аймакта мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу учурунда мото аткычтар менен танк бөлүктөрүнө абадан ок атууну камсыз кылат. Бүгүн 30 июль күнү республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй жана Ысык көл облустарынын аймагында күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чаралар башталды. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев билдирди. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө Кемин, Балыкчы, Чолпон ата шаарларында жана Чоктал айылында посттор коюлуп, күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Рейд учурунда 6 айдоочу мас абалда, 4 айдоочу терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн 11 айдоочу документтери жок унаа башкарып жүрүшкөн. Ал эми 21 айдоочу катуу ылдамдыкта унаасын башкарып бара жаткан үчүн кармалган. Балыкчы Каракол унаа жолунун Оттук айылында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, жолду жууп кеткенин күбө билдирди. Анын айтымында кийин жолдо чоң тыгын пайда болуп, унаалар өтө албай калган. Ысык көлдүн түштүк жээгинде нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, суу ташкыны катталды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан Ысык көлдүн Жетөгүз районунун бир катар айылдарында сел жүргөнү кабарланган. Бишкек шаарында мыйзамсыз курулуштарды алуу иштери улантылууда. Мэриянын маалыматына ылайык, Гоголь, Чүй жана Ахунбаев, Тагай би көчөлөрүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз орнотулган 3 контейнер алынды. Андан тышкары Садыраке, Разаков, Абдрахманов, Садырбаев, Күйүков, Курчатов жана Москва көчөлөрүндөгү вагон, киоск, жарнама тактасы, темир гараж жана тосмолор демонтаждалды.
Кыргыз-казак чегарасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү түйүнүндө кайрадан жүк ташуучу унаалардын узун кезеги жаралды. Учурда 120га жакын жүк ташуучу унаа кезек күтүп турат деп билдиришти УКМКнын чегара кызматынан. Мындай тыгын жүк ташуу агымы көбөйгөндүктөн жаралды. Бирок бул кайталанып турган эле көрүнүш. Кыргыз-казак чегарасынын башка өткөрүү жайларында мындай кырдаал жаралган жок. Жүгү жок жеңил унаалар Казакстанга эң булуң пункту аркылуу өтө алат деп кошумчалашты ведомстводан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болду. Бүгүн 30-июлда Бишкек шаардык кеңешинин жаңы депутаттары ант беришти. Кадыр Атамбаев дагы күбөлүк жана төш белги алды. Ал шаардык кеңешке Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен келген. 11-июлда өткөн Бишкек шаардык кеңеште шайлоодо социал-демократтар 5 мандатка ээ болушкан. Кадыр Атамбаев учурда 28 жашта. Ал Алмазбек Атамбаевдин эң кичи уулу. Нью-Йорк бийлиги ковидке каршы вакцина алгандардын ар бирине $100 төлөп баштайт. Бул тууралуу кала мэриясы Твиттердеги жеке баракчасына жарыялады. Төлөмдөр вакцинанын биринчи дозасын алар замат берилет. Бирок бул акча кадимки тартипте берилеби же тиешелүү дүкөндөргө гана бериле турган ваучерби белгисиз. Буга чейин Нью-Йоркто муниципалдык кызматкерлер эмдөөдөн милдеттүү түрдө өтсүн деген талап коюлган. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.